Мекке Аллахтың шары. Жана ошондой эле ал жерде Аллахтың акыркы жана эң сүйүктүү пайгамбары Мухаммад саллаллаху алейхи вассалам чыккан жер. Хуза менен Бакыр уруулары илгертен атаандашып келген жана алар Худайбия келишиминен соң эки тарапка Хуза уруусу мусулмандарга, Бану Бакыр Курайштарга өнөктөш болуп калышкан. Бирок буга карабай илгертен касташы болгон Хуза уруусунан өч алуу учурун Бакыр уруусу издеп жүргөн болот, күтүп жүргөн болот. Мындай учур Хижраттын 8-жылынын Шабан айында Ал-Ватр кудугунда ушундай мүмкүнчүлүк пайда болот. Тагыраак айтканда, Хуза уруусуна, ал жерге токтогон Хуза уруусуна Бакыр уруусу капыстан кол салат. Жана Бакыр уруусунун союздашы, өнөктөшү Курайш аларга курал менен жардам берип калбастан согушка түздөн-түз жардам берет. Жана Хузалар бытырап качат, кээбилери харамга чейин кирип араң кутулат. Харам чегине кирип кутулат. Амр ибн Салим Хузаи мына ушул кыргындан качып кутулуп Мадинага чейин чаап жүрөт да пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламга өзүнүн дооматын айтып келет. Анткени мусулмандар Худайбия келишиминде эсиңиздерде бар болсо, Хуза уруусу менен өнөктөштүк жөнүндө келишим кылган болчу. Жана ал келишимдин негизинде тараптар кимдир бирөө өнөктөшүнө тийген болсо, мусулмандар да аларга болушууга милдеттүү эле. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам Хуза уруусуна жардам берерин уада кылат. Бул учурда Меккеде чогулуп, кылган кыянаттыгын түшүнгөн Курайштар Худайбиядагы келишимди кайра жаңыртуу үчүн мусулмандарга Абу Суфьянды жиберишет. Ал Мадинага жетип, алгач кызы Умму Хабибаныкына кирет. Умму Хабиба пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын жубайы эле. Үйгө кирип саламдашкан соң, отурайын деп төшөккө эми көчүп басарда, Умму Хабиба анын астында төшөктү алып түрүп коет. Эй кызым, бул төшөктү менден артык көрдүңбү, же мени бул төшөктөн артык көрдүңбү? Дейт Абу Суфьян таң калып кызына. Кызы, жок, бул төшөк пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын төшөгү. А сен болсоң кафир жана мушриксиң дейт. Сен кызым менден кеткенден кийин башкача болуп калдың, сага жин тийген эмеспи деп Абу Суфьян таң калат да сестейген бойдон туруп акыры эшикке чыгып кетет. Ал пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын мечитине келип, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламга жолугуп, ага болгон жагдайды актанып айткысы келет, бирок пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам аны угуп туруп эч кандай жооп бербей өзүнүн иши менен кетип калат. Айласы курган Абу Суфьян Абу Бакырга барат. Ага дагы бүт адыркы акыбалын түшүндүрөт. Абу Бакыр деле мындай бир пайдасы тие турган кеңеш бербейт. Умарга барат. Умар таппай тургансып, "Эй Абу Суфьян, мен сен үчүн чаң үчүн болсо да согушамын" дейт. Айласы кеткенде Алинин үйүнө келет. Али, Аллах андан ыраазы болсун, балдарын ойнотуп отурган болот. "Али, сен менин эң жакын тууганымсың. Ишим чатак. Эмне кылам" дейт. Али айтат, "Менин колуман эчтеке келбейт. Мен эмне жардам бере алам сага" дейт. "Же буну балаң балким ортомчулук кылар" дейт. Ойноп аткан Хасанды көрсөтүп. Али айтат, "Менин балам али адамдарды жараштыра турган деңгээлге жете элек" дейт. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын чечимин эч ким ортомчулук кылып буза албайт ал чечимди дейт. Али, сен эң жакын тууганымсың. Менин ишим чатак деп атам. Сен мага бир кеңеш берчи" деп жалбарат. Али разияллаху анху, "Сен мечитке кир дагы өзүң бүт Кинандардын азыркы чоңусуң. Жалпы Кинан урууларына жарашуу жарыялап кой" дейт. Башка айла жокпу дейт, башка айла жок. Абу Суфьян мечитке келет да жалпы Кинан урууларына кайрылып жарашуу жарыялайт. Жана ошол бойдон ага эч ким деле көңүл бурбайт.
мечіттен шығып башын шылқитып Меккені көздей жол тартады. Аны меккелик курайштар эмне менен келдиң деп тосуп чыгышат. Мухаммад мени менен сүйлөшпөй койду. Абу Бакыр эч нерсе айткан жок. Умар тимели каардуу. Алардан сөзгө келгене Али да анын уруксатысыз эч нерсе кыла албасын айтты. Бирок мен анын кеңеши менен адамдар ортосунда жарашуу жарыялап коюп келе бердим деп жооп берет. Курайштар Мухаммад сени жөн эле ойнотуптур дешет. Абу Суфьян кеткен соң пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам сахабаларын чогултуп Меккеге аттанууну жана Меккеге аттанууга камданууну буйрат. Жана Аллах субхану ва таалага кайрылып, Аллахым, биздин Меккеге күтүүсүздөн кирип баруубузду камсыз кыл жана бул тууралуу Курайштарга билдире көрбө деп дуа кылат. Бул учурда Хатиб ибн Абу Балтуа деген пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын жакын сахабасы мусулмандардын Меккеге аттанары жөнүндө Курайштарга жашыруун кат жазып бир аял менен берип жиберет. Эсиңиздерде бар болсо Хатиб ибн Абу Балтуа пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын катын Мукавкиске жеткирген сахабасы. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам менен көп жүрүштөрдө жанма-жан туруп согушкан сахабасы. Ушинтип Курайштарга кабар берип шпиондук кылат мындайча айтканда. Бул тууралуу Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламга Жибрил алейхиссалам кабарап келет. Жана пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам Али ибн Абу Талиб менен Ал-Мигдадты өзүнө чакырып, Раудат Хакка чапкыла ал жерде төөнүн үстүндө паланкин деп коет. Жанагы аялдар отура турган мындай бир тосмо, паланкиндин ичинде бир аял кетип аткан болот. Ошол аялдын чачында кат бар Курайштарга ошонап келгиле деп экөөнү жөнөтөт. Ошентип Али менен Мигдад Аллах алардан ыраазы болсун, куугунга чыгып аттанышат. Алар ал аялга Раудат Хакта жетишет. Жана ал аялдан Меккеге алып бара жаткан катты талап кылышат. Ал аял күтүлгөндөй эле танат. Менде кат жок дейт. Ошондо Али Аллахдан ыраазы болсун, пайгамбар жалган айтпайт дейт. Же сен катты азыр бересиң бизге, же биз сени өзүбүз тинтебиз дейт. Өзүбүз сени чечиндирип издейбиз дейт. Мына ошондо гана тиги аял коркуп кетет дагы, чачына катылган болот кат. Мына ошол чачынан катты сууруп аларга берет. Али ибн Абу Талиб менен Ал-Мигдад, Аллах алардан ыраазы болсун, аялдан алган катты пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламга алып келип окуп берет. Жана пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам бул катты бербеген сахабасы Хатиб ибн Абу Балтуаны чакырат. Хатиб, мен таң калдым, бул эмне кылганың дейт. Хатиб ибн Абу Балтуа, Аллахтын элчиси, сен мени угуп тур дейт. Мен Аллахтын жалгыздыгына жана сенин акыйкат пайгамбар экениңе иман келтиргенмин, жана андан кайтпаймын дейт. Болгону өзүң билгендей, мен Мекке Курайштары менен өнөктөштүк келишимим бар. Чындыгында эле ошол кезде ошо жеке адамдар деле урулар сымал бири-бири менен келишим түзүп, жана ошонун негизинде бирин-бири кепилдикке алып, бирине түшкөн мүшкүлдү экинчиси көтөрүп, бири үчүн экинчиси жан күйдүргөн ушундай келишимдер болгон. Хатиб ибн Абу Балтуа Курайштар менен мына ушундай келишими болгон экен. Мен Курайштарга кошулгандарданмын дейт. Жана алардын алдында өзүмдүн милдетимди аткарбасам, Меккада менин үй бүлөм калган. Аларга болуша турган туугандарым да жок. Ошондуктан мен ушул ишке бардым дейт. Умар, Аллахтын элчиси, уруксат бер, бул сага чыккынчылык кылып, сатты сени, мен башын алайын деп кылычын суурат. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам, Умар, токто дейт. Бул мени менен Бадырга катышкан. Ким билет? Аллах субхану ва таала бунун Бадырга катышкан урматына карап, Хатиб, келечекте кандай күнөө кылсаң да мен сени кечирдим деген болсочу дейт. Узатына чырабаган Умар өкүрүп ыйлап жиберет. Жана пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам ал катты жыртып ыргытат. Ошентип меккеликтерге мусулмандардын аттанганы жөнүндө жете турган бүт маалымат булактары тыйылат.
Андан кейін дағы өте бір тарихи мәнеге ие болған оқиғалар жүз берді. Олар жөнінде емге көрсетуде кененірек сөз болады.